9 май улуу жеңиштин 79 жылдыгына карата Салам Медиа Баткен шаардык ардагерлер кеңеши менен биргеликте Оруктун ардагерлеринен кабар алып келди. Баш аягы 5 ардагерге зыярат кылдык. Алардын бири Жанбай Жороев. Ал тылдагы Орук мезгилин эске алды. Кийине менен будай ташып едек товдан. Оросу дек. Анан уалайда дедек опмайда. Демек отуруп podalar menен уктап тумаланып түшүп калат деп үстүбүздөн неме өтүп кетет деп билбейт ушанак уйкуям жаш болгонбуз. Дагы бир ардагер Баткен шаарынын тургуну Мамыт Садыков. Ал биз барган учурда Баткен шаарынын Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин окуучулары да аксакал менен көрүшүп, абалын сураганы келгенине туш болдук. 94 жаштагы Бүажар Усарова ападан да кабар алдык. Апа азыркы учурда Кызыл Жол кварталында турат. Көп балалуу, көп чөйрөлүү, көп бала чакаңар менен өзүңөр сениңер таза болуп, балдарыңардын олдуруну көргүлө. Амин. Ушул аксакалдарды, тылабектерди сыйлап, шулардын көңүлүн алайын деп келип кабар алып, ошолордун дубасын алып, ошолорго жакшы маанай, жакшы тилек максаттарыны билип, ойлоруну бөлүшүп, жакшы ой тилектерини угуп, сүйүнүп чыктым үйлөрүнөн. Кудайга шүгүр. Быйыл улуу ата мекендик согушка 79 жыл толду. Согушка Баткен шаары жана райондун аймагынан 4000дей жоокер аттанган. Анын 3028и кан майданда баатырларча курман болуп, 972си гана мекенине кайтып келген. Бүгүнкү күндө облус аймагында согуштун ардагерлери көз жумуп, майрамдык салтанаттарга тылда эмгектенген Оруктун ардагерлери катышууда. Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен.